Assalamu alaikum, урматтуу Marwa телеканалынын көрүүчүлөрү, кайрадан куттуу орозо 2024 көрүүсү сиздер менен. Бүгүнкү сүйлөшүүбүздө дагы карт тарыхтын барагын казып ачып караган жана душмандардын мизин кайтарып келечекке ис салган, исламдагы мусулмандардын бардыгын тең окуп, Кудай буйрса, бизге окшогон жаштарга туура жолдо жүргүлө, өзүңдү билбесең, өз ата тегиңди таанып алсаң, башкаларды ээрчегенге мажбур болосуң деп жаштардын кулагына куйган. Мына ошондой мыкты инсандардын бири бүгүн бизде Рамазан айында меймандыкта алдыңыздарда Нуриет Абдулазиз мырза конок келди. Ассаламу алейкум ага. Алейкум салам. Рамазан айыңыз менен жакшы келип алдыңыз. Кана учурашууңуз, куттуктооңуз менен анан баштайлы. Ассаламу алейкум рахматулла. Жалпы Кыргыз жумурияты, жалпы Кыргыз эли сиздерди ошо келип келген куттуу берекелүү Рамазан айыңыздар менен чын жүрөгүмдөн куттуктайм. Кудай таалам ушул айды бизге жалпыбызга берекелүү кылсын, жемиштүү, мөмөлүү кылсын. Ушул айдан Кудай таалам оңолуу менен, өзгөрүү менен чыгышты жалпыбызга насип этсин. Айтканыңыз келсин. Нуриет ага, бирде карасак, Телескоп деген YouTube каналды иштетет элеңиздер бир досторуңуздар менен. Бирде карасак, негизгиси келечек тарбиялайын деп Баластандагы балдарды бизче айтканда шык берип, билим берип тарбиялап келатасыз. Бирде карасак, Насаат медиада Уланбайке менен молдолор эле эмес, биз дагы динди жеткиргенге бир салым кошолу деп подкаст деген азыркы заманбап бир видеолорду чыгарып келесиздер. Деги Рамазан айында эмне менен алексиз? Рамазан айында бир аз азыр Рамазан астында негизи даярдык көрүп өзүнчө бир программа түздүк. Өзүмө деген жеке айтып коеюн, мен өзүмө программа түздүм. Анткени Рамазанда бир аз башка жумуштарды, башка долбоор, проекттерди, иштерди бир аз четке какпадык деп едик, биротоло бир аз азайтып, негизги убактыбызды ушул ибадатка, Куранга, балким таравих намазга, балким үй-бүлөгө, анан ошол көбүрөөк ошол жумуштарга аракет кылып атабыз. Анан негизи бир программа түзүп алганбыз, күнүмдүк баягы күн тартиби дегендей, распорядок дня деп коет орустар. Ушу эртең менен туруп, көздү ачкандан баштап, кечки кайра жата турганга чейинки ошол расписанияны түзүп, анан ошол ыраттама менен күндө жашап, анан баягы көнөлүү, ушу көнүмүш ататыбыз кийин орозодон кийин улансын 11 айга. Анткени орозонун негизги максаты ошол биздин иретсиз болгон жашообузду иретке келтирүү. Ошону иретке орозо айында келтире албаган адам башка айда келтире албайт экен да. Ошо орозодо ошого көбүрөөк аракет кылып атабыз. Анан ошол көбүнчө жумушка барып келебиз. Анан кошумча албетте макала жазып, котормо иштер менен алар менен алектенип атабыз. Бирок биздин көрүүчүлөргө да бир неме болсун, сунуштама болсун, балким баягы лайфхак деп коет кайсы мезгилде. Телефондон ошо көптөгөн, мисалы биз деле эл катары социалдык тармактарды колдонобуз да. Ошолорду телефондон өчүрүп салдык. Бул биздин 2-3 жылдык тажрыйбабызда ушундай нерсе бар. Орозодо ошол социалдык тармактарды өчүрүп койсок, бир топ убактыбызга береке керет экен ибадат кылганга. Анан кийин эгер ушундай муктаждык болуп калып, мисалы бир макала жазып же котормо жазганда аны эми бөлүшүш керек да. Аны бөлүшкөндө ошо компьютерден кирип эле ошол жактан бөлүшүп койсоң, негизи адам компьютерден көп отура албайт экен, социалдык тармактарда. Көбүнчө биз телефондо көп отурат экенбиз. Анан азыр статистикага ылайык, жеке бир адам бир жумасынын жалпы бир күнүнө эле немеге берип коет экен, телефонгочу 24 саатын. Ошо бир жумада 24 саатыны орточо эсеп менен 3,5 саат күнүнө телефондо отурат экен адамдар. Ошондо биз бир суткабызды берип койсок, демек биз бир жылда 52 суткабызды телефонго берип коет экенбиз. Эгер биз 52 сутканы Куранга бергенибизде хафыз болмокпуз, эгер бир тил үйрөнгөнгө бергенибизде жылына бирден тил үйрөнүп турмакпыз, эгер бир өнөргө бергенибизде бир өнөрдүн ээси болуп чыкмакпыз да. Бирок телефон ошо биздин көп нерселерден бизди алаксатат экен. Ошого улайда ошо телефон менен күрөштү азыркы жихад деп коет го, күрөш өзүнчө эле телефон менен күрөшүүнүн да өзүнүн планын түзүп, анан жаштарга барган жерде да ушул насаат, акыл насаат кылып, туура тамактануу боюнча, телефонду туура колдонуу боюнча, негизи эле уйкуну мисалы орозодо көп эле уйкудан деле кыйналса керек, биз деле ошолордун катарындабыз, бирок ошо уйкунун кантип аз уктап, бирок мурункудай эле баягы дем күч кубат алуунун жол жобосун ошол өзүбүздө изденип, анан тапкан соң бирөөлөр менен бөлүшүп, орозодо ушул менен алектенип атабыз. Азамат, өтө сонун жакшы нерсени айттыңыз. Бүгүнкү күндө соткасы жок адам, соскасы жок баладай дешет да. Анан Нуриет мырза ушинтип Facebook, TikTok, Instagram айтор социалдык тармактарга көп отуручу баракчаларды соткасынан тиркемелерди удалит кылып салды. Мындайча айтканда өчүрүп салган экенсиз. Балким Рамазан бүткөндөн жүктөп аласыз кайра. Ушундай деп түшүндүмбү? Негизи же чыгып кеттиңиз? Буга чейин Facebook
мен 2 күн мурун эле Facebook'ta bir макала жаздым, Facebook'ка да орозо туталы деп. Анан ал максаты мындай болчу. Негизи илгери Иман казынасы деген жакшы бир баракчаны иштеп жүргөнүбүздө мен ошол Facebook'ту, анан Одноклассник, ВКонтакте деген социалдык тармактарды ачканмын. Кийин анан ал жактан администраторлуктан четтелип бир аз бошоп калгандан кийин Facebook калды, анан бирок Одноклассник менен WhatsApp тиги ВКонтактени өчүрүп койдум. Убакыт көп жейт экен деп. Анан Instagram дегенде такыр кире албай койдум. Анан 1-2 жолу аракет кылдым, көбү киргиле, кириңиз, элге ошол жактан да даават кылса болот, акыл насаат үйрөтсө болот дегенден, бирок ал жактагы бир аура мага бир аз ыңгайсыз болду. Instagram сиздики эмес экен. Меники эмес экен, чындыгында. Нуриет мырза, өзүңүз соода сатык менен көп алектенет экен да. Көбүнчөсү. Бирде мен сатыш керек, алыш керек, бериш керек. Жакшы. Нуриет мырза өзү баягы орозодо убакытты чектеп болушунча үнөмдө ибадатка арнап аткан экен. Бирок көрүп аткан ата-энелердин балдары дагы бүгүнкү күндө соткага кирип кетти. Балдарды төрөп, жаңы төрөлгөн бала деле бүгүнкү күндө ыйлаганда десе сот көрсө базылып кала турган болуп калды. Нуриет мырзанын балдары кантип атты экен соткада? Менин балдарым менен өзүбүз келишип түшкөнбүз. Негизи эле мен көп жерге барганда деле өзүм педагог катарында да үйрөтүп келем. Телефонду балага колдонбо же телефондон ташта, телефонун жиндиси болдуң дегенден мурун биз өзүбүзгө биринчи көңүл бурушубуз керек да. Анткени бала ар дайым ата-эненин кылганын кылат. Негизи айтканын эмес, кылганын кылат да. Ошон үчүн кыргызда молдонун айтканын кыл, кылганын кылба дейт го. Анткени адам айтканда жакшы нерсени айтышы мүмкүн, бирок кылганда кыла албай калышы мүмкүн. Ошо биринчи кезекте өзүм колдон келишинче мен айтпайм, мен такыр колдонбойм деп үйдө. Бирок колдон келишинче үйдө телефонго көңүл бурбаганга аракет кылам. Балдарга да ошондой балдар дагы телефонго көңүл бурбаган атаны, энени көрүп, алар дагы телефонго көңүл бурбайт. Менин балдарымда телефон жок чындыгында. 3 перзентим бар. Чоң уулум 4-класста, экинчи уулум 2-класста окуйт. Чоң уулумдун телефону бар, бирок баягы бизде эл карапайым эле простушка деп коет го. Жокко эле чалганга эле ыңгайлуу. Аны балам ошо мектептен чыкканда, мектептен чыктым же мектепке жеттим деш үчүн эле алып бергенбиз. Бирок балам менен ушундай бир келишим түзгөнбүз. Балам 11-класс бүткүчө сүрмө телефон деп коем, бул бизде сенсордук телефон го. Сүрмө телефон алып бербейм балам. Сен окууга, башка нерсеге, спортко, өнөргө ошого көбүрөөк басым кой десем, балам мени туура эле түшүндүрдүм, бирок мен балама бул жаман деп туруп бирок өзүм ичинде отуруп алсам, балам ишенбек эмес да. Кээ бир адамдар бар го, балам тамеки чекпе деп бир өзү чегет го. Ошондой биз ынандырдык. Мен балам муну колдонуп атам, анткени менин муктаждыгым бар. Мен жумушум башка, мисалы ошол WhatsApp менен бүтөт. Анан Facebook'тан мисалы биз кайсы бир жаңылыктарды окуйбуз, кайсы бир деңгээлде, кайсы бир пайдалуу маалыматты бөлүшөбүз депчи. Анан ошону түшүндүрүп туруп койсоң, бала деле түшүнөт экен да негизи. Анан азыр Кудайга шүгүр эле балдарыбыз колдонбой эле 4-класста мол простушка эле көтөрүп атат. Анан балким заманда талап көрөбүз, көрүп жатарбыз. Өтө жакшы нерсени айттыңыз. Бүгүнкү мектептеги мугалимдердин деле, ата-энелердин деле маселеси ушул. Эми Рамазан айы, бирок Рамазан айында дагы сотканы интернетти бир аз токтотушка туура келет. Сиз айткандай ибадатка. Анан сиз айткан азыр жакшы сунуш айттыңыз. Мен балам менен келишим түзүп, ата мектептен чыктым, мектепке баратам дегенге гана жарай турган нерсени алып бердик деп. Анан ушул нерсе балаңыз колдонбоо үчүн өнөр үйрөнгөнгө, билим алганга канчалык таасири болот экен? Балким эми сиз билбейсиз же балким педагог катары билесиз. Классташтарынан ушуну колдонбогондугу үчүн окуу тарабынан жетишкендиктери кандай? Окуусу жакшы, 2 уулум тең, 2 балам тең, окуулары жакшы. Жакшы дегенде чоң балам жалаң 5ке окуйт. Анан кичинекей балам 4-5 аралаш окуйт, бирок 5и көбүрөөк дегенде. Анан окууну кандай десем, түздөн түз таасир берет. Анткени телефон жок болгондон кийин балада убакыт көп болот. Ал бала бизден баламды дзюдо секциясына берип койгонбуз. Ошол күн алыс дзюдого барат. Анан кийин дзюдодон башка күндөрү ошол мисалы балам бир аз компьютерде баягы графикалык монтаж деп коет, баягыдай сүрөт жасаганды, Photoshop окшогон графикалык дизайнер программалар бар да, ошондон кызыгат дагы. Анан өзү ошондон жасап, могу Палестина темасы, өзгөчө Кудус темасы көтөрүлгөндөн бери балам ошол баягы бойкот деген сүрөттөрдү көп көрүп, өзү ошондой бойкот сүрөттөр жасайт. Үйдө отуруп алып туруп, Pepsi'ни же KFC'ни же башканы өзү жасап, анан мага көрсөтүп, мен ушуну жасадым. Анан убактысында окуудан сырткары ошол компьютерден бир нерсе жасап үйрөнөт. Анан биз үйдө кадимкидей эле эл катары балдарга окшоп ойнойт. Анан телефонго эми оюн дегенде балдарды мен кээде өзүм көзөмөлүм менен чындыгында жакшы мындай өстүрүүчү, жакшы бир оюндар болсо кошо ойноп коем. Анткени такыр эле баарын тыя берген болбойт баланычы. Анткени тыйсаң, ал сага көрсөтпөй башка жерден деле досторунан, короодон, чөйрөдөн башка жерден табат да. Ошон үчүн аны биргеликте
муну кылба эмес, моондой кыл деп альтернативасын бергенге аракет кылабыз. Нурет мырза, азыр Рамазан айында мына Куран окуш керек, Куранды хатым кылыш керек деп атпайсызбы? Араб тамгасы менен Курандын нускабын чыныгы өзүнүн оригиналын дейбизби? Окушту арабчаны качан үйрөндүңүз? Качандан бери окуйсуз? Университет доорунда биринчи баягы исламга келгенден бери эле, анан көбүрөөк мен азыр быйыл өзгөчө Курандын өзүнөн дагы кошо баягы маанисинин, котормолоруну, тафсирин кошо ошоного көбүрөөк аракет кылып атам. Бул Куранды жөн эле окуу деп азыр бизде бир мындай тенденция жаралбадыбы? Мисалы хатым Курандыга катышуу деп, анан күнүнө баягы 4-төн 5тен пара окуйлу мынтейле депчи. Ал жакшы нерсе, бирок мен жеке пикиримде Куранды түшүнүп да, бул эмне жөнүндө болуп атат? Сөз эмне жөнүндө болуп атат, аяттан эмнени талап кылып атат. Куран менен сүйлөшүү, Куран сени менен сүйлөшүүсүң. Куран аркылуу Кудай менен сүйлөшүүсүң. Васила дегенде бул Кудай Таалага бул телефон аркылуу биз сиз менен сүйлөшкөндөй эле, Куран ортодо бир ортомчу көпүрө. Кудай менен сүйлөшүүнү, өзүңдү таанууну, жаратканды таанууну, ааламды таанууну. Ошон үчүн көбүрөөк маанилерин окуганга, анан ичиндеги мурун баягы жаштыкта деле окудук, күн сайын, жыл сайын окуйсуң, бирок Куранды жыл сайын окуган сайын жыл сайын жаңы бир нерсени табасың өзүңө. Ошого көбүрөөк анан азыр быйыл мындай блокнот менен окуганга өттүм да. Бир нерсени эгер кызыктуу, бир менин немемге көңүлүм тарта турган болсо, билесиздер, Курандын өзүнчө эле бир аяты кээде чоң бир макалага, чоң бир китепке эле тете бир аяттар бар. Ар бир аят ошондой. Ошондон анан мисалы мен медиага көбүрөөк, бала тарбиялоого, ошого жакын инсан катары ошол темаларга жакын аяттар келсе, сөзсүз ошону баягы заметка деп коет го, мындай бир кагаздын өзүңүзгө эскерме катары алып, анан ошол менен кылганга аракет кылып атабыз да. Албетте бул баягы котормосуну, тафсирине жыл ай ичинде бүтүрө алабызбы, Кудай билет, бирок аракет bizde эми. Жөн гана арабчасын окуп, оригиналын окуй берместен, ал эмне жөнүндө болуп атканы котормосун түшүнүп окуганга быйыл басым болуп аткан. Куран азыр эми биз таравих намазга барганда быйыл өзгөчө жакшы бир жөрөлгө болуптур. Мен сүйүндүм, муфтияттын ушул буйругуна мечиттерде, жами мечиттерде бир пара деген бул бөлүк да, бул Куран 30 бөлүктөн турат. Ушу бир бөлүктөн ашык окулбасын деп анткени көп адамдар чындыгында намаз окуучуларга караганда кыргыз коомчулугунда орозо тутуучулар көп да. Анан орозо тутканда көп мисалы парз намаздарга маани бербесе дагы ушул таравих өзү сүннөт намаз негизи, бирок ошого сөзсүз катышат. Анан бир намазга бир жылда бир келген адамды биз көп окуп, узак окуп, менимче иренжитпешибиз керек да, узак окуп. Чыгынып калышы мүмкүн. Ал кийин 1-2 күн барып, анан баягы безип калып, барбай коюшунан көрө, ал аз-аздан болсо да бир күндө келе тургандай кылып, кырааты менен ошонун баягы сөздү тактан айтып, баягыдай ылдамдыкка эле басым кое бербестен ошентип окуганда мен быйыл сүйүндүм. Ошол биз азыр өзүм Иман мечитинде таравихке катышып атам. Бүгүн 8-күн болуп атат. Анан жакшы мындай бир жагынан окуйсуң, экинчи жагынан ошо бышыкталат экен. Ассаламу алейкум дейт Нурет мырза, бир суроо келген экен. Ассаламу алейкум. Баланы тарбиялоодо азыркы заманга жараша тарбияласа болобу дейт. Баланы азыркы заманга жараша тарбиялоо деген, азыркы заман деген өзү заманга биринчи аныктама бериш керек. Анан негизи эле азыркы заманга жараша тарбиялайсыз да. Сиз деген мисалы 16-кылымга ылайыктуу же 24-кылымга ылайыктуу тарбиялабайсыз. Замандын талабы бар, бирок биз биринчи заманга ылайыктуу же бир адамга ылайыктуу деп эмес, биз мусулман болгондон кийин биз Кудай Таала бизден эмнени талап кылгандай, кандай перзент. Кудай Таалага бизден кандай перзент тартуулайбыз, Кудай Таалага бир момун, Кудай Таалага моюн сунган мусулман, Кудай Тааланын астында өзүнүн парыз милдеттерин так аткарган, ата-энесине, бир туугандарына пайдалуу, мээримдүү, ушундай бала тарбияга аракет кылабыз. Биз заманга жараша дейбиз, анткени заман кээде өзгөрүшү мүмкүн. Заманда кээде чөйрө бир көпчүлүк, мисалы азыр биз демократияда жашап атпайбыз. Демократия деген бул көпчүлүктүн бийлиги деген сөз экен, көпчүлүктүн пикири өкүм сүрөт деген сөз экен. Кээде көпчүлүк адашып калышы да ыктымал. Анткени буга Куранда да аяттар бар, кээде көпчүлүк адашып да калат. Мисалычы, ошон үчүн биз заманга жараша кылалы дегенде, биз заманда учурдагы чакырыктарды, учурдагы талаптарды эске алуу менен, бирок негизги баягы призмабыз, басымыбыз дин аркылуу, Куран аркылуу. Мындайча айтканда, баланы ислам менен тарбиялай бере турган болсоңуз, ислам бул качан болбосун бул заман болуп.
Ооба. Нуриет мырза, өтө жакшы мына бала тарбиялоо жөнүндө айтып кеттиңиз. Анан япондордун бир китеби бар, икигай деген, окусаңыз керек. Икигай дегенде анан адамдын жакшы көргөн иши, ошол рахат алган иши, ошо менен акча табуусу, ошо менен адамдарга пайда берүүсү, ал акча талап болбосо деле ошол өзүнүн рахаттанып кылган иши, мына ушуну икигай деп атап коюшат япондордочу. Анысы аргандай сиздин ушул сүйүп, жок акча албасам деле мага эме эмес, баары бир ушуну кыла берем деп рахаттанып кылган ишиңиз кайсы? Себеби 85% адам ушул рахаттанып кылган ишин билбейт экен да, таппай жүрөт экен. Коомчулукта көпчүлүк адамдар ал ошол икигайын таппай жүрөт. Анткени кээ бирлери акчасы бар, бирок икигайы жок. Кээ биринин икигайы бар, бирок ал акча бербейт. Мен жеке сиз айткан сурооңузга мен икигай мен ал ишти аткарып атам деп ойлойм. Адамдар менен иштешип, адамдардын жашоосундагы кандай бир көйгөйлөрдүн чечилүүсүнө жардам берүү, насаат берүү, балдарды тарбиялоо, келечек муун жаштарды тарбиялоо менен алектенем. Мен ошонун рахат алам. Баланы тарбиялоодон рахат аласыз. Ооба, мен ушу биз Элистан балак борборунда иштейбиз. Эми азыр жетекчи болуп калдым. Мурун тарбиячы да болчумун. Азыр бир аз азыраак болуп калды. Мен педагогикалык тажрыйбам эмем. Бирок жоопкерчилик көбөйдү. Жоопкерчилик көбөйдү. Ушуга жараша бир суроо келген экен. Ата баланын ортосунда мамилеси болот. Дос катары болсо жакшыбы? Ата бала. Ата баланын мамилеси дос катары болсо деген мындай да, бизде негизи динибизде дагы бар. 7 жашка чейин балага падышадай мамиле кылгыла депчи. Балага падыша эмне дейт? Оозунан чыкканын аткарасын. Падыша эмне буйрук кылса ошону аткарасын да. Падышанын сөзү сөз болот. Падыша эң төрдө отурат. Падыша эң даамдуу тамакты жейт, эң сыйлуу нерсени көрөт. 7 жаштан баштап 14 жашка чейин балага кулдай мамиле кылган дегенде, кулдай эмгектендиргиле, окуткула, аракеттендиргиле, бала ар дайым бир нерсенин үстүндө болсун дейт. Иштемчил, аракетчил болсун. Анан 14 жаштан ошол өйдө жашта силер бала менен достой болгула дегенде, бул жерде жакшы түшүнүп коюш керек. Достой болуш керек, бирок дос деген дос элек деп эле көчөдөгү достой эмес, алчы дос деген сырдаш болуш керек. Баланын же кыздын маселеси жаралса, биринчи курбусуна же көчөдөгү досуна эмес, биринчи келип туруп атасы менен сырдаша турган, энеси менен сырдаша турган болуш керек. Ал милдеттүү түрдө. Ал мисалы бул пайгамбарлардын өмүр баяндарында, Куранда бизде көп келет. Мисалы Юсуф алейхиссалам менен Якуб алейхиссалам экөөнүн ортосундагы мамилени караңызчы, кандай. Түш көрсө дагы биринчи атасына айтат, эмне болсо дагы атасы менен сүйлөшөт. Ата баланын ортосундагы мамиле эң бир кооз мамилени ошо Юсуф сүрөсүндө келген. Юсуф менен Якуб алейхиссалам экөөнүн ортосунда мамиле. Демек кандай гана сыр болбосун, сизге бала ишеним артып, эң биринчи сиз менен сыр бөлүшө турган деңгээл бул дос катары деген. Ооба, кожоюн кызматкер эмес, дос катары дегенде, бирок баягы дос, көчө дос башка дос. Ооба. Дос деген бул мамиле башка деген, бири-бирине ишенич, бири-бирине ишеним, бири-бирине ошо эң ишеним биринчи орунда турат. Биздин азыркы мезгилде ата-энелерге балдар канчалык деңгээлде ишенет, анан ата-энелер балдарына канчалык деңгээлде ишенет. Бул ушундай суроо да. Мен баягы сиздин көп китептерди окуганыңызды билем, тарых китептерди окуп каласыз, өтө маанилүү сөздөрдү айтасыз адамдарга. Анан ошо динге келишиңизге деле бала тарбиялоого багыт коюшуңузга кайсы бир чыгармабы же бирөөнүн окуясы себеп болду? Негизи эле балдар тарбиялоо жаатыма келишмеби? Ооба. Неден бала тарбиялайын дедиңиз мынча? Мен негизи мектепте так илимдерге басым коюп окуганмын, орус мектепте. Анан кийин Ош мамлекеттик университетинде физика-математикалык багытта окуп, так илимде ошол инженер кесибин бүтүрдүм. Экинчи кесибим юридикалык укукчумун. Анан бир окууну бүткөндөн кийин эми баягы кээде шарт ошондой болуп калып, эсеп кысапка так болгонум үчүн мени бухгалтерге алып, ошо бир ишканага алып, мен 4,5 жыл ошо бухгалтерияда иштеп калдым. Так эсепте. Анан ошо мен бухгалтер болуп жүргөнүмдө менин досум бар, Нуркамал Карыке деп, Кыргызстан жумура журт жалпы. Ошол досум анан эми сиздин ордуңуз бухгалтерияда эмес, сиз бала тарбиялаганга ошого көбүрөөк басым коюшуңуз керек. Мен азыр иштеп аткан жерге мен ошо Элистан балак борборуна чакырган киши ошол болгон. Анткени ал жерде көпчүлүк учурда мындай карыкелер, диний чөйрөдөгү адамдар сабак берип тарбия ишин кылып жүргөн, анан мен эми светтик чөйрөдөн барып калдым да. Ошон үчүн бир ошол менен ал убакта динге келе элек белеңиз? Жок, динде болчумун. Бирок баягы иштеген ишиңиз. Динди Нуркамал досубуздун көз карашында динди свет көз караш менен да кошо алып кете турган тарбиячыга муктажбыз деп чакырган да. Азамат. Дагы бир ушуга карата суроо келип атат. Баланы кичинесинен баштап динге кызыктыруу үчүн эмне кылса болот дейт? Кантип баласы динге кызыгып калат кичинесинен баштап?
баласынын кичинесинен баштап динге кызыгуусуна азыркы ата энелердин аракеттери күч, бирок кээ бир каталарын айтып кетели. Кээ бирлери балдарыны лагерге, диний лагерге берип коюп эле же бир медресеге берип коюп эле баланы мындай сыйкырчы таяк менен чайын эле дароо эле бир сахабалардай бир момун мусулман кылып койгусу келет да. Жок, бир жумада эле. Ооба, мындай жакшы нерсе бар. Алма сабагынан алыш түшпөйт дейт. Алманын астына алма түшөт, алманын астына өрүк түшпөйт да. Демек, алма мөмө бериш үчүн биринчи дарак оң болуш керек да. Дарак биз ата энебиз. Биз ата эне көбүрөөк биз өзүбүз дин менен жашасак, дин менен принцибибизди көрсөтө алсак, балдарга динди кызыктыруу кыла алсак, мен ошо балдарды дин менен тарбиялоого ошол салым кашат. Анан жеке өзүмдүн тажрыйбамдан айта турган болсом, балдарга көп балдар менен баарлашып сүйлөшүп, анан жомок көп айтыш керек. Мен өзүм кичинемде көп жомок укканмын. Анан жомок ушундай болуп калды, 20-жыл билесиз, карантин болуп калды го. Карантинде жомок түгөнүп калды. Күндө эле жомок айтам, жомок түгөнүп калды. Анан балдарыма жомок айтпай калып, анан бир оюма келип, анан пайгамбарлардын өмүр баяндарын, өзүбүз окуган эле Ибн Касирдин китебинен окуган пайгамбарлардын өмүр баяндарын өзүм баягыдай балдардын тилине жат кылып, туура жалпак тил менен адам ата адам баштап пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассаламга чейин баардыгын ирети менен окуяларын айтып бердим да. Күндө бир пайгамбарды мисалы 3-4 күнгө бөлүп айтып берем, кызыктуу кылып. Балдар ошо менен кызыкты. Кийин мультфильмдерин көрсөттүк, кинолорун көрсөттүк, кайрадан айтып берип бышыктап, балдардын кичинекейинен баягы каармандары бул пайгамбар экендигини биз ошо жүрөктөрүнө орнотуп коюп болсок, азыркы учурда медиа, мультфильм башкалар менен башка эле четтин Голливудтун мисалы Халк же Человек-пауктар жүрөгүнө орноп калат экен да. Алар орноп калгандан кийин же бир футболист же бир UFC'нин мушкери кирип калгандан кийин ал баланы кийин дин менен тарбиялаш абдан оор болот. Ошон үчүн кичинекейине мен ойлойм балдарга отурса ошолорду өрнөк кылып, ошол пайгамбарларды айтып, ошолорду айтып берип, ошолор жөнүндө китептерди алып берип, ошол жөнүндө балким биз азыр айтып атпайбызбы, мындай медиа тармагына да кайрымдуулук кылбай атабыз да, жалпы ошондой кинолор, мультфильмдер котолсо жакшы болмок да, кыргызчага негизи. Балдар кичинекейинен ошол диний тарбия алмак, анан чөйрө түспеш керек балдаргачы. Балдар мисалы үйдө сиз диндар кылып тарбиялай берген менен корого чыкканда сөгүнгөн, сагынган, анан кийин телефондон ар нерсени көргөн балдар менен ал коомдо чөйрө сиз берген тарбияны 1 саатка жетпей эле жууп салат да. Ошон үчүн чөйрө да түспеш керек. Ошол өзүңүздүн сиз досторуңуз менен жыргап жүрөсүз, мисалы мечиттерге барасыз, ооз ачасыз, жыргап эле жүрөсүз го. Бирок балдарга эмнеге ошондой чөйрө түзбөйбүз? Балдарга да түзүп беришибиз керек. Ошо балдарыбыз бирге биргиш керек. Анан балдарды кичинекейинен мисалы спортко берип атабыз, ментальный арифметикага берип атабыз. Анан куду ошондой эле жакшы психолог, динди түшүнгөн адамдарга да байлап, динди дагы үйрөтө турган жакшы устаз издешибиз керек, табышыбыз керек. Мисалы, мектепти, частный мектептерди акчаны аябай берип атпайбызбы? Эмнеге биз адамдардын акыретине, бул дүйнөсүнө кесип боло турган мектебин тандайбыз да, бирок акыретине пайдалуу болгон, түбөлүк акыретине болгон динге келгенде устазды, жакшы бир насаатчыны тандабайбыз. Тандашыбыз керек. Ошолорду өстүрүшүбүз керек. Ошолорго колуна тапшырып, кыргыздар илгери айткандай, эти меники, сөгү меники, этсиздики деп тапшырып, ошо тарбиясына күйүшүбүз керек да. Туура айтасыз. Үйдө канчалык бөпөлөп балаканга салып алып, сиз айткандай карантиндин зыян эмес, пайдасы деле тиген күн болгон экен. Балаңызга адам атадан баштап окуп берген экенсиз. Бирок ар бир ата энеле ага убактысы боло бербейт, дарамети жетпей калат, убактысы жетпей калат. 2 сомду кантип 4 сом кылсам экен деп уктайт, ошо менен ойгонот көп ата эне. Келиңиз, азыр медиа тармагында жүрөсүз, жанагындай балага мейли 5-6 досту таап берип, ага бал муздагын алып берип, нанын туурап берип, кел дос болгула деп коюп койгон менен масштабтуу түрдө караганда эмне үчүн мультфильмдерди которушубуз керек? Ушул тартуу жагы кандай болот? Кыргызстанда балдарга ылайыктуу мультфильмдерди кызыктуу кылып тартса болобу? Медиа тармагында иштеген адам катары айтыңыз. Кызыктуу кылып тартса болот. Менимче азыр мисалы президентибиздин колдоосу менен КТРКдан бизден бир жакшы неме чыгып атпайбы, теге сыйкырдуу калем депчи. Бирок мен мультфильмдин негизи немеси жакшы, мындай анимациясы баягыдай. Бирок маңызына келгенде бир аз менимче чабал биринчиден. Ичи бир аз жакшы толгон эмес, бирок өтө жакшы тартылган. Анткени Руслан Акунбай экөөбүз тарткан, анан режиссер болуп, ошол идеянын автору болуп. Менимче дагы да жакшыртса болот. Анан экинчиден мультфильмдерде азыр көпчүлүгүндө байкасаңыздар, Голливуд мультфильмдерден көбүнчө мыкачылык же болбосо сыйкыр өтө көбөйүп кетти. Мисалы кинолоруна чейин ады балдар эң көп тытып окуган китеп азыр Гарри Поттер да. Гарри Поттер деген эмне? Бир сыйкырчы бала жөнүндө. Сыйкыр өтө көбөйүп кетти. Ошо сыйкыр, жин шайтан ушундай жөнүндө мультфильмдер өтө көбөйүп кетти. Анан азыр бара-бара
ошол ЛГБТ темасы, башка темалар мультфильмде да баратат да. Биз эми ошого кыргыз коомчулугунда мультфильм тартуу негизи орусча айтканда не дешевое удовольствие деп коет го. Бул арзан нерсе эмес экен. Бул кымбат экен. Анан бизде адистер дагы таңкыс экен бугачы. Адистер таңкыс экен. Ошого мен ойлойм, балким биз баштапкы этапта тарта албасак дагы башка биздин диндеш, боордош өлкөлөр бар да, Түркия, Малайзияга окшогон, ошолордун жакшы мультфильмдери бар да, диний. Ошолорду азырынча дубляж кылсак, үн коштурсак болот да. Мен кээде айтып коем да, ошо бир мечиттин акчасына бир чоң бир 100 сериядан турган мультфильмди которуп койсо болот депчи. Анан балдар айтты, сен мечиттин курулушуна каршысызбы дейт. Жок, мен каршы эмес, мечит сала берели. Бирок дагы бир мечит салгандын ордуна, айылга мисалы 2 мечит салгандын ордуна салыштырып айтып атасыз. Салыштырып, ошол акчага 100 бөлүктөн турган бир мультфильм которуп койсок, аны көргөн 10 миң деген, 100 миң деген балдардын арасынан сөзсүз эртеге миңдеген мечит салган балдар чыгат да. Ошон үчүн медиа тармагына кылыш керек. Анткени азыр адамдар тамак жебей коюшу мүмкүн, балачы. Курсам ток деп, каприз кылып, бирок сөзсүз телефонду көрөт да. Сөзсүз телефонду көрөт. Ошо телефондо эмнени көрүп атат? Пайдалуу контент жок болсо, айласы башканы көрөт. Маша Медведь көрөт, башканы көрөт да мисалы. Ошон үчүн ошол жака көбүрөөк басым коюшубуз керек. Тасмага медиа тармагына. Кечиресиз. Жогорку окуу жайларда азыр мультфильм тартуу деген менимче бөлүм, факультет жок болсо керек. Же болбосо кафедрадагы балким, же барбы? Ушул болсо, балким университеттерде ачылбаса дагы сиздердей билген адамдар бир кичинекей окуу жай борбор кылып ачып, ушул мультфильмди тарта турган кадрларды даярдаса болобу? Негизи эми андай центрлер, борборлор бар, жеке. Бирок көпчүлүк учурда бир өкүнүчтүүсү дин карманган, дин тутунган, динди практикалык тажрыйбалаган адамдардын тармагында жок болуп атат да. Биздин мусулмандардын жалпы мындай медиага болгон көз карашы, кайрымдуулугу, маданияты бир аз менимче төмөн болуп атат. Өстүрүшүбүз керек, агартышыбыз керек. Бизде ошо менен алектенип атабыз негизи, анткени кайрымдуулук деген бирөө эле ашказанга, анан кийин көмүр, кийим менен чектелбейт. Бул баш казанга дагы, рух казанга дагы толтуралы деп ошого көбүрөөк кылып атабыз. Эми көнүп калыптырбыз, эми көнүп калган кылымдар койгон нерсени дароо эле бир күндө оңолуп кетпейт экен, бирок менимче бара-бара акырын өзгөрүп атабыз. Буюрса ошондой борборлордон жеке диндарлар акчасын төлөтүп бир адискөйлөргө ошондой мультфильмдер тартырышыбыз керек. Же болбосо азыртадан динге бекем жаштарыбызды, кадрларыбызды ошол мультипликация, ошол графика, ошол тармагына окутуп, динди түшүнгөн, кыргыздын салтын билген, анан кыргыздын тарыхын карманган, техниканын айтмакчы чача берген, чачкан балдарды тарбиялашыбыз керек да. Туура айтасыз, мультфильм өтө маанилүү бүгүнкү күндө. Себеби биз каалайбызбы, каалабайбызбы, баланын аң сезими ошол мультфильм менен өсөт да. Азамат, эң туралды, балким Кудай буйрса, балким көрүүчүлөрдөн дагы ошондой сунуштар түшүп калышы мүмкүн. Давай, мен көтөрүп берейин. Ошо Нуриет мырзанын номерин бергиле же байланышам. Мен окутай, мен ачайын, мен деген бир чыгандар чыгып калса сизге кайрыла береби? Буйрса кайрыла берсин. Биз эми бул мультфильмден сырткары деле толгон токой башка медиа тармакта долбоорлорубуз бар. Анан эгер биз өзүбүз мультфильм тармагына түз кол кабыш кылбасак дагы ошону кылган адамдар менен байланыштырып көптөргө оңго даярбыз. Дагы бир суроо келген экен, орозону канча жаштан баштап кармап баштаса жакшы болот дейт. Бул эми балдарга арналган. Балдарды кантип үйрөтөбүз? 7 жаштанбы, 8 жаштанбы дегендей. Орозону негизи бизде билесиздер да, намаз деле көп биздин өкүмдөрүбүз намаз, орозо, зекет, ажылык баары болсун балагатка жетүүнү талап кылат да. Анан балагатка жетүү жашына орточо бизде алымдар 12 жаш, кыздардыкы 9 жаш деп келип атпайбы? Бирок бул балагатка жетүүнү ар кимдики ар кандай болот. Географиялык шартка жараша, анан ар бир адамдын да өзүнүн балагат жашы болот. Жеке жашы. Анткени балагатка жетүү жашы, мен жеке кээде жаш балдар мен окуучуларым сурап калат, агай мен балагатка жеттимби, жетпедимби дегенде, качан эркек бала ошол кызга баштаса противоположный пол деп коет го. Ошол кызга баштаганда балагат жашы өсө баштады. Анан кыздар эми билебиз, ал этек киргирген күндөн баштап. Жеке орозого келсек, менин чоң уулум быйыл Али деген уулум орозону тутуп баштады. Быйыл биз менен кошо саарлыкка туруп биринчи күндөн баштап баштады. Анан кийин анча-мынча аксатып коюп атат. 10го толо элек, 9дан өтүп калды. 10го толот жакында. Анан биз бирок быйылдан балам тутуп 12 жашты күтпөй. Азыр аксатып, балкимчи, бир күн тутуп, бир күн тутпай, кээде саарлыкка уктап калса дагы, кээде баягы үзүп калса дагы, бирок бала
1-2 жыл ошо туруктуулукка үйрөнөт да. 12 жаштан такай үзбөй тутканга үйрөнөт. Анан намазга да ошон үчүн биздин пайгамбарыбыз салам хадисинде айтат, 7 жаштан буйругула, кийин уже окуп алганда анан аны талап кылгыла депчи, жазалагыла керек болсо деп. 7 жаштан дегенде эмнеге десе, 7 жаштагы бала дарат жок окуп алышы мүмкүн, мисалы окуп атып, кем окуп же ашыкча окуп коюшу мүмкүн, туура эмес окуп алышы мүмкүн, бирок ойноо, баягы игровой процесс деп коет да. Ойноо менен барып түзөлүп, ошол 12 жашка барганда уже түптөлүп, толук кандуу чоң кишидей болуп намаз окуп калат, толук кандуу чоң кишидей орозо тутуп калат. Биздин катабыз Эрлан мырза, биз 12ден кийин баштайт экенбиз да. Намаз окуп анан 12. Ал уже даяр болуп калыш керек эле. Ооба, ал уже бышып даярданып калыш керек эле. Жок, ал 12ден кийин өткөндөн кийин ал уже азык колмой айтканда подростковый период деп коет го, баягы өткөл куракка келип, анын организми уже көнбөй калышы мүмкүн, денеси көнбөй калышы, өзү көнбөй калабашы мүмкүн, анан чөйрөсү, досторунун кызыктары, баалуулуктары өзгөрүп кетиши мүмкүн да. Ошон үчүн орозону мен айта албайм, мисалы монча жаштан тутуш керек деп. Мен мисалы 7 жаштан туткан кыздарды да билем, мисалы кичинекей кыздарды, кээ бир устаздарыбыздын кыздары 30 күн орозосун туткандар бар. Эми медиктер албетте айтышат, бул зыян, наркы берки дейт. Анан бирок мен ошол эле кезекте айттым да, могул зыяндуу KFC тамак бергенге же болбосо бир колага окшогон газировка ичиргенде же болбосо бир зыяндуу чипс же башка тамактарды бергенде ата-энелер эч ага кооптонбойт да. Анан кийин телефондон ушундай бир икир-чикирдин баарын көрсөткөнгө эч кооптонбойт, мисалы кийимине кооптонбойт, сууга өтөбү кандай болот деп, эртең тукумсук болуп калбайбы деп кооптонбойт. Бирок ушул орозого келгенде эле анан кийин жок, бул жаш, али жаш, бул быша элек, муну бели ката элек деп эле аяй беребиз да. Орозо кармаса, жолук кийсе, жолук салса эле бул эрте дагы. Эрте деп биз кеч калтырганда кийин кеч болуп калып атат да. Ошон үчүн жакшылыктын эртеси жакшы дейт. Ошону бирок баягы милдеттүү түрдө талап кылып, баланы кыйнабастан, бирок мындай өзүнүн эркине коюп, бирок акырындык менен көндүрүш керек. Мен экинчи уулум 7 жашта да. Ал кандай туруп атат? Анын апасы эрте менен сарылыкты турса турат, кээде бир сарылык кылып берет, биз менен сарылыкка, анан түштө бир оозун ачып коет да. Оозун ачып тартабайт. Ачып туруп, оозун ачып коет, анан жеп туруп, анан кайра оозун бекитип коет, анан кечке амал кайра биз менен дагы бир ооз ачат да. Эми ошентип баягы тамаш иретинде болсо дагы, бирок акырындык менен ошо бала үйрөнсүн деп, орозонун даамын сезсин, Рамазандын даамын сезсин деп, ошентип үйрөткөн, менимче ушундай бир усул менен үйрөтүшүбүз керек. Баягы ачка болуп курсак ачпаса дагы аң сезимде орозо кармап атам деген нерсе фундаменталдуу болуп башташ керек, э? Биздин тажрыйбабызда мисалы биз 7 жашыбызда чоң ата чоң апабыз мындай кылып орозо карматат эле, балким суроо бергендерге кереги тийип калар. Орозо келгенде 7 жашыбызда башында 3 күн карматат эле, орозонун ортосунда 3 күн карматат эле, аягында 3 күн карматат эле. Анан 8 жашка чыкканда эсимде, башында 5 күн кармагам, ортосунда 5 күн, аягында 5 күн кармагам. Анан кийин чоң атабыз тамаштап айткан 9га чыкканда айтат эле. Балам, эң оңой, башында 10 күн кармайсың, ортосунда 10 күн, аягында 10 күн кармап койсоң болду, ошо менен жарайт. Ошо мен көпкө муну таппай жүрүптүм. Азыр бизде чоң эле кишилер, балагатка жеткендер деле чоң эле кишилер ортосунда 3 күн, башында 3 күн, аягында 3 күн тутса болобу деп суроолоруну мен эми түркүн эми түшүндүм. Анткени көрсө ал кишилер чоңойбой калган кишилер экен да, сиз айткандай. Денеси чоңоюп кеткен да. Денеси чоңоюп, өзү чоңойбой калгандар экен. Дагы бир суроо келиптир. Жайкы каникул келе жатат дейт. Баламды кайсыл лагерге, медресеге берүүнү сунуштайсыз дейт. Эми баягы жайкы каникулда ата-энелер 5 күн, 10 күн, 1 ай болсо да лагерге барып, туура тамак жегенде адамга мамиле кылганды. Себеби медреседе көп тааныштарды угабыз, жайында каникулга жибердик эле барабыз, 180 градуска бурулуп келди, баягы сөнгөн таштады, бизге жакшынакай келе калып, ата кел не жардам берейин деп ушундай чоң эле балдар өзгөрүлөт экен депчи. Сиз билген кайсы медреселер сунуштайт элеңиз? Медреселер мен билишимче азыр көп медреселер ачык, мисалы Кара Балтада, башка жерлерде мисалы, анан ар бир мечиттин алдында да азыр лагерлер пайда болду. Күндүзгү лагерь деп коебуз, баягы бала бакчага баланы таштаганда эртең менен таштап кайра кечке алып кеткен. Бирок менин жеке пикиримде түнөп калган жерлер жакшы болсо керек деп ойлойм да. Түнөп калып ошол жерден туруп калган. Анан түнөгөндөрдөн өзүбүздүн досубуз бар, Абдуалим мырза Сыдыков деген. Ал бала өзү психолог болгон үчүн балдарга психология аркылуу исламды түшүндүрүү көбүрөөк аракет кылат да. Анан көбүнчө шаарда калып кеткен, биз баягы Балконский деп коебуз го. Шаардын балдарын, орус тилдүү балдарга көбүрөөк ошол ыңгайлуу деп ойлойм. Негизи эле ата-энелерге бир кеңеш, медресеге же бир лагерге 10-15 күнгө берип эле, анан баланы укмуш өзгөрүп кетүүсүн күтүүгү бир аз менимче ката да. Анткени сиз 10 жыл өзгөртө албаган балаңызды бирөө 15 күндө эле өзгөртө албайт. Анан бул бир, экинчиден баланын өзгөрүүсүнүн бир критерийлерине туура эмес баалайбыз да бизче.
келип эле мисалы ата-энелер сурай берет да, мисалы медреседен окутуп коюп эле бүткөндөн кийин эле менин балам канча сүрө жаттады, менин балам канча дуа жаттады. Жок, бул маанилүү эмес. Мен педагог катары айтып коеюн. Бала биринчи сүрө жатташы, дуа жатташынан бурун биринчи Кудайды таанытыш керек ага. Ошол маани. Кудай ким, ата-энеге болгон мамиле, негизи эле мамиле кандай, жашоодо сенин максатың эмне? Ушу баланы биринчи мындай ошону биринчи үйрөтүшүбүз керек. Чөйрөгө мамиле кылуу, чөйрөгө мамиле кылуу, доско кандай мамиле кылуу, телефонду колдонуу, мына ушул айтып аткан Абдуалим досубуз ошол телефонго мамиле кылуу, акчаны үнөмдүү пайдалануу баарын ошону үйрөтөт да мисалы. Мен ошол досубуздукуну ал кишини көп эле тааныйт, Инстаграмдан отурат ал киши. Ошол наставник Абдуалим деп эгер издешсе, ошол киши Ысык көлдүн жээгин алып барып дагы ошол жакта лагерлерге кыздарга өзүнчө бөлөк, балдарга өзүнчө бөлөк ушундай лагерлерди уюштуруп келет. Анан чамасы жетпегендер менимче шаарда деле ал досубуз шаарда дагы лагерь кылат. Бирок күндүзгү лагерь келип кете турган. Биз эмне Нурет мырза балким ката десе ката болуп калат, оңдойсуз. Мен ушундай ата-энелерге сунуштап жүрөбүз да. Сиз айткандай бир жума медресеге барсын, көрсүн. Бирок эң жакшысы шаарда жашагандарды айылдагы туугандарыңар бар болсо 7-8 жаштан баштап ошол жака жибергиле. Эшек минсин, сүт ичсин, айран ичсин, эшектен куласын, топурак чаң болсун ва балконду таптаза кылып чоңойто бербей, айылдын баласы менен кой кайтарсын, эчкинин артынан жүгүрсүн, бак тиксин, картошка отосун, тизеси канасын, тизеси канасын, атка минсин, айылдагы туугандар менен жолуксун. Ушул кандай тарбия болот? Бул эң жакшы тарбия болот менимче. Жеке мен өзүм балдар тарбиялаганда биздин балдар борборубузда атасы каза болгон, бирок энеси бар балдар да. Ана ошо энелерге каникулга, жайык каникулга тараганда сөз ушу кеңешти берем да. Колдон келсе таята тайыне, чоң ата чоң энелерге жөнөткүлө. Анан ошол жакта ошол жумушта кылыш керек. Эркек бала өзгөчө. Эркек баланы токчулук, кыз баланы жокчулук бузат дейт да. Эркек баланы комфорттуу бага берген болбойт. Эркек бала бузулат. Ошону айылга барып көрсөтүп, айылдын жашоосун көрсөтүш керек. Бирок айылда дагы могул балекет телефондон алыс кармашыбыз керек да. Эгер телефон болсо, ошол ал айылга барышы мүмкүн, бирок шаар андан чыкпайт да, шаардын ичинде жүрө берет. Алчы мээси шаарда калып кетет, денеси гана айылга барып калат да. Баягы сотка тартпаган жайлоого кетирсе андан бетер жакшы. Телефонду көзөмөлдөш керек, менин жеке пикирим. Анан ал жакта дагы чоң ата чоң энелери болобу, ким туугандар болсо алар көзөмөлдөш керек. Анткени айылда сууга түшүп чөкпөй тургандай болуп, же болбосо илгери мындай болчу да, шаар бир аз бузулган, айылда ыйман адеп бар дечү да. Азыр могу технология, интернет өнүккөн заманда айырма жок болуп калды. Айыл менен шаар бирдей эле болуп калды. Ошон үчүн ал жакка барганда ошол чоң ата чоң эне да ошого тикток чукубастан, биздин улуу муун аксакалдарыбыз ошол неберени нарктуу сөз менен, нарктуу кеп менен ошо тарбияласа, bundan өткөн лагерь жок да. Андайда лагерге, негизи кыргыз лагерге муктаж болгон эмес да илгери. Туура айтасыз. Бул өзү лагерь да. Эң туура айтасыз. Мен азыр темадан бурулуп кетишибиз мүмкүн, бирок ошентсе да сиз бала тарбиялоо жөнүндө айтып аткандыктан, Нурет мырза мындай бир ойлой берем да, азыр шаарыбызда, кайсы жерде шаарларда болбосун, чоң кафелерибиз той берип атабыз. Кудайга шүгүр, той боло берсин, жакшы, бири-бирине бата алат. Бул дагы экономиканын өсүшүнө, бирөө картошка, бирөө малын сатат, бирөө кызматын кылат дегендей. Бирок ойлой берем, бара-бара ушул чоң кафелерибиз да бир китепканаларга айланып кетсе керек, же болбосо өндүрүш мектептерге айланып кетсе керек депчи. Ансандай азыр элдин аң сезимин көтөрүүдө агартуу тармагында көп иштерди кылып атасыздар, Аллах разы болсун. Акыркы иштеримизде медиа тармагында кайсы жагында электенип атасыз? Телескоптобу, Насаат медиадабы же өзүңүз бир долбоор ачып салдыңызбы? Телескопту 2020-жылы Мансурбек Канназар аттуу досубуз менен биргеликте баштаганбыз. Ал жигит өзү монтажын да кылып, үн коштоп, анан жалпы кылган. Биз бир аз маңыз жагына, текст жагына жооп бергенбиз, контент жазып. Анан азыр бир жарым жылдай болуп калды. Мен бир аз долбоордон алыстап калдым. Бир белгилүү себептерден улам. Анан азыр бир 3-4 айдан бери жалпы эле билет, Раматтылык Чубак устазыбыздын Насаат медиа деген каналы бар болчу. Устазыбыз ушул жерден чыккан. Ошол каналды иштеткен Улан Давлеткулов досубуз менен биргеликте азыр подкаст тартып атабыз. Анткени соңку жылдары подкаст мындай актуалдуу болуп, Кыргызстанда мисалы өтө подкаст көбөйүптүр. Байкап көрсөк 13 подкаст бар экен Кыргызстанда ушул тапта. Көпчүлүгү мындай светтик, либералдык, демократиялык көз карашты бар, батышчыл көз карашты багыттаган көп подкасттар бар экен. Биз ойлонуп, эмне үчүн диний подкаст тартсак болбойбу? Диндар деп туруп, бирок диний подкаст дегенде биз Алла разы болсун молдолорубуздан, жалпы устаздарыбыздан, бирок аларды эмес, көбүрөөк көмүскөдө калып кеткен биздин баягы көрүнбөгөн фронттун аскерлери болгон дарыгерлерди, мисалы ошол эле медиа тармагында иштегендерди, педагогдорду, ошолорду дин жана дин менен кошо бир
тармакты талкуулап ошол подкаст аркылуу ошону элге жеткизүүгө аракет кылып атабыз. Ошонун күнгөй тескейлерин талкуулап атабыз. Азамат өтө сонун. Дәврү келген экен, баламды бокска берсем болобу? Бокска кызыгат дейт. Кичине кошуп жазып коесуз, анча мынча тууралап алышат Кудай буйрса. Бокска кандай дейсиз? Бокска негизи ислам дини негизи эле спортко түз көз карашта. Анткени бул хадисте бар. Алсыз мусулманга караганда алдуу мусулман Кудай тааланын астында сүйкүмдүүрөөк депчи. Жакшы. Бирок бул жерде бир гана күч эмес, жалпы эле күч бул физикалык күч, интеллектуалдык күч, руханий имандын күчү. Бул жерде эжекебиз суроо берди, көрөрманыбыз спорт бокска дейт. Негизи динибизде бул менин сөзүм эмес, бул биздин устаздардын, алдымдардын сөзү. Адамдын жүзүнө урган спорттун түрлөрүнө негизи катышкан жакшы эмес. Ошон үчүн күрөш менен баликтенсе, башка бир спорттун түрү менен алектенсе жакшыраак. Балаңызды балким ошо башка дзюдого же бир күрөшкө же башка бир спорттун түрүнө, гимнастикага алып барып, балам мону көрбөйсүңбү, кызыктырып аракет кылыш керек. Тиги болбойт, арам дегенден эмес. Балам мону кылып көрдү. Анан жок, ошого көнбөй эле бокска кызыкса, бокска балким катышса болот дейт. Кээ бир алымдарыбыз уруксат берет, бирок өзү үчүн эле баягы самозащита деп коет го, жөн эле баягы тренировка үчүн, спорттук өзүнүн формасын кармаш үчүн. Бирок баягы мелдештерге чыгып, бирөө менен былчылдашып согушканга болбойт депчи. Анткени Кудай таала биздин жүзүбүздү эң урматтуу, сыйлуу кылган. Бул жүз мындай өпкөнгө, бешенени саждага койгонго гана болот да, бул жүзгө урганга болбойт. Ошон үчүн бокска менимче дурус эмес негизи. Бирок ошо баласы менен сүйлөшсө жакшыраак болмок. Сиз мына бала тарбиялоо боюнча дегенден кийин эми Рамазан айында дагы бул берекелүү ай. Бул берекенин эң жакшысы дагы бул бала тарбиялоо да. Ооба. Пайгамбар саллаллаху баягы хадиске айтат го, жария садакатын сен өлүп кеткенден кийин ничөнөн гана сооп келет. Бул оомейин деп бата кылып, сага дуа кыла турган балаң, анан берген илимиң, анан социалдык маселелерди чечүү, жол салуу, мечит, суу чыгаруу, бүгүнчө айтканда канализация, китеп чыгаруу, мектеп салуу дегендей, ушул үчөө тең бала тарбиялоого кирет экен, карасаңыз. Бардыгы бир балада бар экен да. Анан Кыргызстанда эми өзүңүздүн китебиңиз чыга элек, баягы которуп жүрөсүз. Бирок мен бала тарбиялоо жагынан көбүнчө педагог Гапыр Мадаминов агайдын китептерин бардыгын баракчап чыктым да. Анан ислам тарыхындагы бала тарбиялоолорду кызыгып окуп көрдүк. Сиз балким көрүүчүлөргө пайдасы тиер. Кайсы китептерди сунуштар элеңиз? Кайсыларды барактап чыктыңыз? Кыргыздын ушундай мыкты китептер барбы кыргыз тилинде? Кыргыз тилинде. Мейли орус тилинде болсун. Бизде баягы Sony корпорациясынын жетекчиси Масура Ибуканын китеби бар. Бизде кыргызчага которулган. Мен ошону сунуштайт элем. 3 жаштан кийин кеч дегенчи. Бирок япондордон которулган. Япон тилинен которулган. Бирок мен негизи кошулбайм, жалпысынан жакшы китеп. Бирок мен аталышына кошулбайм. Неге дегенде мен ойлойм, өзгөрүүнүн эч эрте кечи жок. 90 жашта болсо дагы бизде билесиздер да, жан каргарага келгиче өзгөрсө болот да. Өзгөрүүнүн кечи жок. Анан макалда бар кыргызыбызда, баягы адашкан айыбы жок, өзү үйүрүн тапкан соң дейт да. Ошон үчүн бирок ийгиликтин эртеси жакшы, бирокчу эртерээк кылган жакшы. Анан ошол тармакты, жалпы эле ошол китепти анан кийин көбүрөөк мен пайгамбарыбыздын өмүр баянын, анан көбүрөөк ошол пайгамбарлардын өмүр баянын окутканга сунуш берет элем да. Анткени пайгамбарлардын өмүр баянында бизге көптөгөн өрнөк икаялар бар. Ал жерде ата бала мамилеси, маселе жаралганда атасы баласын укпаса эмне кылыш керек, баласы атасына укпаса эмне болот, кандай маселелер, ушунун баардыгы бизде Куран өзү эң жакшы белгилеген да. Үй бүлөлүк маселелер, коомчулук маселелерде. Ошого бала тарбиялоо негизи эле ата-энелер бир гана бала тарбиялоо эмес, жалпы эле китеп окуса, жалпы эле өзүн агартса, сиз айтпадыңызбы, садака жарыя деп. Бала тарбиялаш үчүн илим керек. Сиз айткандай, акчаны эки жерде экиде кылып, 4 кылып эле акчанын аркасынан жүрө берген адам кантип баланы тарбиялайт? Анын үстүнө азыркы Z поколение, Z муундагы балдар акыл эстүү. Булар көп нерсени сизге караганда, мага караганда бат алган. Буларды сен алардан бир баш өйдө болуп турбасаң, таң калтырып турбасаң, буларга сен баягы сырың алдырып коесуң, булар сени мындай айтмакчы тоготпой калат да. Эми атам жакшы, мени багат, курсам тойгозот жакшы, бирок эми атам билбейт да депчи. Ошон үчүн изденип, тытынып, окуп турушубуз керек. Биз ата-эне катарында ушу балдарыбызды бир нерсе бериш үчүнчү, андан бир баш өйдө болуп турушубуз керек да. Азыр аябай жакшы нерсени айтып кеттиңиз. Мына бул балдардын баары сотка көрөт, жердин наркы бетиндегини көрүп коюп атат. Анан сиз педагог катары, балдарга тарбия берген катары, балким башка мектептер менен да бир байланышыңыз бардыр. Бүгүнкү күндө бир сындаган эмес, жөн гана сунуш катары сизден сурайын. Балага билим, тарбия берүүдө мектептердеги мугалимдердин акыбалы кандай болот?
Себеби Z поколение булар сизден 2-3 нерсени нары көрүп коет. Ооба. Биз негизи илгери ислам тарыхында мектеп, медресе деп аталган да. Медреседе светтиги азыркы багыттагы илимдерди да окуткан, анан тарбия дагы берген да. Анан кийин баягы Советтер Союзу орногондон кийин бизде бөлүнүп калды да. Мектеп таалим гана берүүчү же мекемеге айланып калды. Таалим дегенде эки жерде эки канча баяндоочу эмне дегендерди окуткан эле билим эле берген жер, тарбия анча берилбей калды да. Анан эгемендүүлүк алгандан кийин баардыгы баягы базар экономикасында ого бетер эле биз кыргыздын баары эле дүйнөнүн аркасынан сая түшүп эле такыр тарбия кетип калды. Тойго кошумча табыш керек. Ооба, тойго кошумча табыш керек, үй салыш керек, килем жаңылаш керек дегенде. Анан азыр мектептерде таалим дагы аксап калды. Таалим, тарбия мындай турсун, анткени таалим мектептерде бул эски советтик система менен гана окутуп атат. А балдар азыр 21-кылымда. Балдарды азыр эжекке келип эми оозунан а деп а тамганы үйрөткүчө эле балдар аны телефондон эле андан мурун окуп коюп атат. Батыракчы. Ошон үчүн мен жалпы эле мектептеги билим берүү системасын реформалоого чакырмакмын, мамлекетти дагы жалпы элечи. Анан эми азыркы кезде бизде реформалоо десе кээ бирлери узартып коюуну реформа деп атат да, 11 жылдары 12 жылга чоюп койсо эле ал реформа эмес. Ал реформа деп аталбайт да, мисалычы. Ал реформа деген ички маңызыны, кайсы сабактар окутулуш керек, кайсы сабактарды алып салса болот, азыркы доордо уже кереги жок сабактарды балким, кайсы сабактарга кошумчалаш керек, кайсы саатын кыскартыш керек балким, эмнеге басым коюш керек, тилгеби, так илимдергеби, анан чоң класстарга эмне сабак бериш керек, ушуга биз таалимден ушул жактанбыз. Анан тарбия азыр медреселерде болуп атат, мындай айтмакчы, исламий медреселерде. Бирок ал жакта таалим аксап калып атат. Ошон үчүн бизге келечекте мен ойлойм, светско-религиозный деп коет го, диний жактан тарбия да берген, бирок светтик жактан да мыкты таалим берген мектептер бизге муктажбыз. Өнүккөн технологияны окуткан. Өнүккөн технология. Бизде азыр жеке менчик мектептер бар, укмуш өнүгүп кеткен илим жагынан, бирок тарбиясы аксайт. Кээ бир медреселер бар, Куран жаттатып, тарбия берет, бирок мисалы балдар ошол эле математика, химия же башка жагынан аксап калат да. Ошон үчүн экөөнү бирге алып кеткен мектептер курулса деген мүдөбүз бар. Иншалла курулуп калар. Буюрса. Бизден дагы дүйнөнү таң кала турган технологияларды ойлоп таба турган балдар, дагы бир суроо келип тур. 10 күндүк ойногонго дейт. Ойногонго лагерге барса болобу? Алла ыраазы болсун дейт. 10 күнгө ойногонго лагерге барса болобу дейт. 10 күн лагерге ойноп, эс алып деген маанайда айтып атат. Эми лагерлер азыр айтып атпайм, лагерлер түрдүү болуп калды. Кээ бир лагерлер диний лагерь деп аталат. Анан мисалы диний лагерлердин да түрлөрү бар. Мусулмандардын лагерлери бар, анан кийин мисалы христиандардын лагерлери бар. Биздечи православ багытындагы болгону алар жөн гана христианчылыкта эмес, ал жерде аскердик да немелерди үйрөтүшөт. Анан кийин военно-патриотический деп коет, мындай аскердик, патриоттук сезимди күчөтө турган камуфляжный форма кийгизип, анан шарт түзө бербестен эртең менен балдарды жумуш кылдырып, кадимги трудовой лагерь деп коет го, эмгек лагерлерин кылып атат да. Анан этно лагерлер пайда болду бизде. Бизден мисалы көптөгөн Мухтар Атаналиевке окшогон, сизди да көп көрүп жүрдүм, ошо этно лагерлерде уштап жүрөсүздөр. Анан кийин мындан сырткары тил лагерлери бизде көбөйүп кетти. Англис тилини үйрөткөн лагерлер Ысык көлдүн жээгинде экен. Кээ бирлери ошол жайда боло турган лагерге кышта жазылыш үчүн адамдар 2 күн кезекке турат экен. Мисалы мен таң калдым да, мисалы. Бирок ал жактардан мен бир аз этият болууну жалпы мусулман бир туугандарыбызга насаат катары айтам, анткени кээ бир учурларда тил аркылуу миссионердик башка динге үгүттөө да иш-чаралар болуп кетет. Ошон үчүн ооба тил лагерлерине бере турган болсок дагы көрүшүбүз керек. Анткени ал жактагы оюн зооктор, программалар, мисалы билмеген идеология. Идеология бар да, ошон үчүн ошол жактарында эске алышыбыз керек. Ошон үчүн аны жөнөтсө болот, анда эч кандай жок. Негизи эле биз диний лагерлерге деле ошол оюн зоок дегенде биз оюн зоогун дагы мындай заманбап түрдүү кыла албай атабыз да. Биз оюн зоок десе эле балага топ берип коюп эле футбол ойной берсе оюн зоок, же болбосо Ысык көлдө баягы койду жайгандай эле тиги Ысык көлдүн жээгине жай берсе анан көлгө түшүп чыкса ошону оюн зоок деп атат. Жок, балдарга кызыктуу викториналарды, анын мисалы эстафеталарды, башка нерселерди уюштурсак болот да. Нурет мырза, мына мен айылга барганыбызда аталар менен сүйлөшүп отуруп калып, аркы беркине бир нерселерди алып калсак дейбиз да. Ошол малда мына Кыргызда азыр теле көрүүчүлөр деле балким калп айттырбастыр, бала төрөлгөндө апаларыбыз сары май берет оозуна. Мына ушул сары май эмнеге минтип калды экен деп биз изилдегенибизде, бай эчкинин карынын ашатып дейби, ошону ичин тазалап, ыштап, анан сары майды коят экен да, анан үйүндө небере баласы төрөлгөндө ачып, анан оозуна салат экен. Муну бир чоң ата, динди да санжыран да түшүнгөн ата айттым. Неге мындай десем айтат?
биздин элибиз диндар эли болгонбуз. Пайгамбар саллаллаху алейхи баягы оозуна курма салгыла деген. Бизде каякта курмабыз. Ошо курмадай таза деп ниет кылып, биз кыргыздар сармайды коюп, ошо сармайды биринчи оозуна салган курманын ниетине дейт. Караңыз, анан ушул сыяктуу кыргыздын тарыхында, санжырасында окусаңыз керек. Мындай кайсы тарыхыбызда кайсы адамдардын бир өмүр баянын балдарга тарбия катары ата-энелер айтып берсе, таасир бере турган жактайлар бар. Эми бизге алыска кеткен кереги жок. Мисалы батыш аз билесиздер, тасма тартып атканда түрдүү каармандарды тартып, каарман калбай калып, анан кийин ойдон чыгарган каармандар тартып атпайбы? Бизге ойдон чыгарган каармандын кереги жок. Кыргыз элинде, өзгөчө түрк элдерине бизде ислам маданиятынан, кыргыздын тарыхынан толгон токой биздин аталарыбыз, бабаларыбыз бар. Ошол чекеден эле алып, кичи дастандардан баштап эле. Мен мисалы атам өзү кичинекейинен бизге эртөштүк, эртабылды, ошолорду айтып берчү да. Анан Манас эпосу, башка болсун ошолорду биз Манас деп эле кыйкырабыз. Өзүбүз бирок окубайбыз, өзүбүз балдарга ошону айтып бербейбиз да. Манасын чоң атасы ким экенин билишпейт. Ошон үчүн өзүбүздүн ошо кичи дастандардан болсун, башка болсун, анан могул тарыхта Алымбек Таткага окшогон аталарыбыз, мисалы Нүсүп бийге окшогон аталарыбыз, кече жакынга могул 100 жылдыктын ичине эле карасак Жусуп Абдырахманов же Касым Тынстановго окшогон, Хусейин Карасаевге окшогон, мисалы тили үйрөнгөнгө келген болсо, Хусейин Карасаев атабыз 21 тил билген экен. Азырда ушул тапта 21 тил билген кыргыз жок экен. Азыр эң көп тил билген кыргыз 12 тилди билет экен. Хусейин атабыз 21 тил билген. 21 тил. Тил үйрөнөм деген балдарыбызга балам мына Хусейин атаңдай бол. Мондай бол, мисалы кыздарыбызга мындай нарыктуу, барктуу, ушундай намыстуу болом десең, мына Курманжан энеңдей бол деп, мисалы ошо Курманжан 20 жашында бүт элди башкарам десең, Жусуп Абдырахмановдай бол, мисалы ушундай агартуучу болом десең, мисалы Ишенел Арбаевтай бол, ушундай элге кызмат кылып, жер кыдырып, ушинтип дават кылган даватчы болгусу келсе, мисалы Тоголок молда атабыз бар, мисалы бизде ар бир өрөөндө, ар бир кокту кулотто андай баатыр аталарыбыз, биз уучубуз кур эмес да. Ошолорду айтсак деле жетиштүү да. Бүгүн ат коюудан да кыйналышат. Нурет мырза, бүгүнкү күндө Катя, Патя, Матя башка элдин аттары кирип кетти да. Анан биздин ата тегибизди карасак, негизи эле кыргыздар эми анча-мынча адамдардын оюна койбогонубузда ислам менен кыргыздын салты жуурушкан, илгертен келаткан. Мисалы ошол эле эле Жусуп Абдырахманов, Исхак Разаков, Тоголок молда атабыз деле, Байымбет Абдырахманов, караңыздар. Касым Тыныстанов, караңыздар. Мына азыр ошо демек алардын чоң аталары чындыгында диндар экендигинен кабар берет. Алалат кылып атат да ошол, ооба. Караңыз, анан бүгүнкү күндө болсо элибиз айтып калды, баарыбыз арабты турап кеттиңер, кээ бир айтат араб кыл болуп кеттиңер дейт да. Бирок ошолордун өздөрүнүн дагы чоң аталардын аттарын карасаңыз, бүт эле кыргыздын салты менен ошол эле Манас атабыздын атасы Жакып, караңыз. Анан бүгүнкү күндө ушундай бир башкача аттарды же футболчулардын же ата тегибиз тааныбаган бирөөлөрдүн аттарын кое алгандарга эмне дер элеңиз? Мен жеке ат коюуда негизи алтын ортолукту васатия деп коет го шариятыбыз, ошол ортолукту сактансак дейм да. Кээ бирлери бар эми ар бир доордо баягы бир нерсенин таасири менен, мисалы Советтер Союзунда бизде Светлана, Ирина деген эжекелерибиз көбөйүп кеткен. Съездбек, Союзбектер, Советбектер, Космосбектер көбөйүп кетпедиби? Анан Роза Люксембург, анан кийин Клара Сеткина болуп, Роза, Клара деген аттар көбөйдү кыргызда, Анан кийин бир доор келип, мисалы биз Даңазал доорду көрүп болгондо баягы сериалдын таасири менен Мустафа, Сулейман, Ибрахим, Хүремдер көбөйүп кеттир биздин коомдо. Биз ушундай оом элбиз да. Анан азыр ойлойм, негизи бул бир тарабы. Экинчи тарабы, диний десе көбү араб менен диний маданиятты ажырата алгандар бар. Чындыгында экөөнү бир карай. Анан мисалы бизге ата бабабыз мурун койбогон чындап эле аттар бар да. Жакыр элечи, мисалы кээде же болсо чанда койгон аттар бар да. Мисалы Муслим же болсо Салиха деп аткан, Салык деп койгон кыргыздар, Салык деген ат болгон кыргыздар. Бирок алар чанда кезешкен. Бизде көбүнчө кыргыздар Абду менен башталган. Бул бая билесиздер, Аллах Тааланын 99 ысымы менен Абдусу кошулган. Мисалы Аллахтын кулу. Мисалы Абдулла деген атты, мисалы кыргыздар сингармонизм эрежеси менен Абдулда деп койгон. Абдулда Иманкулов деген кодул деле экөөсү жүрбөйбү, мисалы. Анан түштүк жергесинде сөзсүз пайгамбарыбыздын атының менен кошо бир ат коюлган. Мисалы мен чоң атам аты Мамасали да. Бул Мухаммад Салих мисалы. Мамат Али, Мухаммад Али мисалы. Мама Юсуп, Мухаммад Юсуф деген. Мама же ма деп башталган бардык аттар кыргыз тилинде. Булар пайгамбарыбыздын аты. Мисалы Мамат деп келет же болсо Мат Кабыл деп келет. Мисалы Мат Кабылович деп жүрбөйбүз да. Мына Аскар Салымбековдун атасынын аты Мат Кабыл экен. Ошол Мухаммад Кабыл деп айтмакчы. Биз ошого мен ошо кеңеш берет элем, ат койсок, ооба, диний коебуз деп, диндар коебуз десек коелу, бирок
биздин илгертең мындай калыптанып калган, кулакка мындай өтө одоно угулбаган аттар бар. Мисалы Касым, же болбосо Абыл Касым де пайгамбарыбыздын куниясы Абыл Касым. Жусуп, мисалы, Жусуп деп койсок, же Исхак деп койсок, же Абдырахман деп койсок, кыргыздар эч кимге өнүчүрөбөйт булчу. Ошон үчүн ушундай аттарды көбүрөөк койсок деп ойлойм да. Анан кыргыздар бардык аттар эле мисалы негизи эле түбү келгенде 80-90% аттары чоң аталарыбыздыкы ошо диндар чоң аталар болгон үчүн динийден келет да, Курандан келет, Куран ачып ат койгон мисалы. Ошон үчүн мындай ортолукту сактаганыбыз дурус болот ат коюуда. Ооба, Нурет мырза, бүгүн эме орозодо эркин тема кылдык. Сиз экөөбүз башы бала тарбиялоодон, орозо кармоодон, мектеп жөнүндө, бала тарбиялоо жөнүндө, балага ат коюу жөнүндө кылдык. Анан дагы бир лагерлер жөнүндө кылдык. Азыр дагы бир суроо келип тур, ошо менен анан жооп берсеңиз, буюрса анан жыйынтыктайт экенбиз. Саламатсыздарбы? Саламатчылык. Баланы мектепке бериш керекпи же медресегеби айтып койгулачы сураныш дейт. Сизден баягы педагог катары. Бул суроо мындай болуп калат экен да, урматтуу көрөрман. Балага тамак бериш керекпи же суусундукта берип туруш керекпи дегендейчи. Бул экөө тең керек. Адам баласынын тарбия бир канаты болсо, таалим бир канаты болот. Мектеп таалим берип атат азыр. Медресе тарбиясын берип атат да. Колдон келсе, светтик жакшы билимди, мен аз жеке пикиримде жакшы светтик мектепте окутуш керек. Окутуп, светтик мектепти жыргаткан адам гана медресени да жыргатат, динди жыргатат. Эмне үчүн Чубак устаз раматтылыктын феномени жаралган? Чубак ажы мектепти кызыл менен бүткөн. Эмне үчүн азыр Чубак ажы чыгара албай атабыз? Анткени мектепте таблица умножения же болбосо баяндоочту билбеген бала кантип ал динди жыргатат да. Ошон үчүн мектепти жакшы окуган балдарыбызды биз динге берели. Биз азыр мектепти жакшы окуган балдарыбызды экономикага берип атабыз, программист кылып атабыз, А балабыз үйдө тил албаган же ушундай бейбаш балдарыбызды медресеге беребиз. Адам болуп кетербек. Адам болуп, анан максатыбызда, ниетибизде эмне? Адам болуп кетсе эле болду. Элге илим бериш эмес. Жок, илим бериш, илим таратыш болбой атат. Ошон үчүн мектепти да окутуңуз, урматтуу көрөрман. Анан 9-класс бүткөндөн кийин азыр бизде мыйзам боюнча мектеп 9-дан мурун бере албайт баланычы. 9-класс бүткөндөн кийин жакшы медресени тандап, ошол жерде менимче жеке мектеп тарбиясындагы, таалиминде ала турган медреселер аразы көп. Диний дагы, шариаттык дагы илим үйрөтөт. Ошол эле козукте мектептин программасы менен бала аттестат да алып чыгат да. Анан ошол медресени бүткөн соң кайра жогорку маалыматка неме кылыш керек, баланы багытташ керек. Жогорку маалыматтуу болсун, ал врач болсун. Бизге молдочулукту кесип кылбаш керек. Бизде имандуу врач керек, имандуу инженер керек, имандуу милиция керек, имандуу прокурор керек, имандуу журналист керек. Ар бир имандуу болсун. Бирок иман болсун. Бирок имандын өзүнү кесип кылбайлы да. Иман өзү кесип эмес да. Пайгамбар өзү молдо болгон эмес да. Адамгерчилик бул күнүмдүк жашоодо баарына керек. Ошон үчүн молдочулукту кесип кылып албаңыздар. Ошон үчүн экөөнү тең бериңиздер. Экөө тең маанилүү нерсе. Акыркы суроону берейин, ошо менен анан жыйынтыктайбыз. Баластанда көптөн бери иштеп келатасыз, тарбиячы, мына бүгүнкү күндө жетекчи болдуңуз. Анан бала тарбиялоо боюнча кызыгам дедиңиз, канча китептерди барактадыңыз. Ушул балдарга, ал жакта окугандарга эмнеге шуктуу, кайсы кесипке барыш экендигин кантип тандатасыздар? Анан Нурет Абдулазиздин Бала тарбиялоо деген китебин элдер качан ниет кылып окуп калат? Мен жеке сиздин экинчи сурооңуздан баштайын. Мен китеп жазып элге антип китеп жазга турган деңгээлге жете элекмин деп ойлойм. Убакыт бардыр балким. Азыр биз котормо менен балким чогултуу менен даярдоо менен алектенебиз. Кесип тандоо ал өзүнчө бир чоң тема негизи. Мен негизи ойлогонум баланын шыгыны кичинекейинин атасы дагы, тарбиячылары дагы, мугалимдер дагы байкап, баягы уча турган баланы бүркүттү учканга тарбияласак да, пилот болгонго, учкуч кылганга. Биз аз кээде ташбакаларды эле учкуч кылып атабыз да. Анан кийин биз тиги ташбаканы же болбосо баягыдай чуркай турган кылып атабыз да. Ал ушу табиятынан коен болгон баланы чуркатыш керек, уча турган баланы бүркүт кылыш керек, сүзө турган баланы балык кылсак да, ар бирини ошол эмесин карасак. Анан биз көбүнчө ата-энелер өзү жетпей калган нерсе өксүгүбүзгө эле түртө беребиз да. Мен убагында өзү окуй албай калган бир жерге тапшырып, анан ошого баласын түртө берет да. Бирок ал баланын жашоосу башка, 10% ташыгы жок. Анын башкасы. Ошон үчүн мен жеке балдар менен маектешип, балдардын ошо өзүнүн турпатыны, эмнеге жөндөмдүү экендигин байкаганга аракет кылам. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Марва телеканалында Куттуу Орозо 24 2024 көрсөтүүбүз болду. Бүгүн бизде педагог, медиа тармагында да кызмат кылган, бизге окшогон жаштарга бир насаатын айткан, тарых барактарын тынбай окуган Нурет
Абдулазиз агабыз болду. Сизге рахмат. Эми эл менен акыркы коштошуу сөзүңүз болсун. Эми бүгүнкү телеберүүдө акыркы сөзүңүз болсун. Дагы да буюрса студиябызга келесиз. Сөз сизде. Жалпы орозо тутуучулардын орозоңуздар кабыл болсун. Окуган Куран тилаваттарыңыздар, таравих намаздарыңыздар Кудай Таалам кабыл кылсын. Берген садака, ыхсан, зекеттериңиздерди Кудай Таалам кабыл кылсын. Кудай Таалам жалпыбызга түгөл кийинки Рамазандарга аман эсен жетүүнү насип этсин. Кудайым ушул Рамазанда көптөгөн сооптор менен чыгып, Кудайым ушул келечекте, бейиште ушул ар-раян эшигинен киришти баардыгыбызга насип этсин. Амин. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мына ушу менен биздин убактыбыз да чектелип калды. Алдыда саналуу минут убакыттардан кийин оозуңуздарды ачасыздар. Пайгамбар салам орозо кармаган адамдын эки сүйүнүчү бар. Оозун ачканда жана Аллахтын жамалын көргөндө. Аллах Таалам баарыңыздардын орозоңуздарды кабыл кылсын жана акыретте Кудай буйрса Аллахым өзүнүн жамалын көрүүчүлөрдөн кылган болсун. Аллах Таалам баарыңыздарга береке берсин. Ассаламу алейкум.